Assalamu alaikum. Desin TV kanalında blogger Bakıt Sulayman. Dostlar, bugün bir-iki kommentariylerde okuyuz. Anan dağımınday oy жүгүртөбүз айлана чөйрөгө коомго. Эмес азыр комментарийлерден баштайлы достор. Bir-iki дески комментарийлер келип калыптыр да. Анан ошого жооп берип койбосок болбой калат. İslam Gafurbek деген бирөө жазыптыр. 2 saat болуп калыптыр. Бакыт брат, чын эле базарды тартып, ден соолук тууралуу тартып эле жүргөнүңүз оң экен. Сиздин чыгарылымдарды акыркыларын Адахан Кыргызстанга жакшылык кылбайт дегенден бери көрбөй калдым. Ким бирдеме десе эле ээрчип кете бермей адат бар окшойт дейт да достор. Мен мындайча айтканда не помню да. Короче, орусча дегендей. Мен Адахан Кимсанбаевич Кыргыз элине жакшылык кылбайт деп ушундай деп местерге айттым беле достор. Эми билбейм мен качан мынтип айтканмын. Эгерде ошентип айткан, чын эле айткан болсом кечирим сурайм. Мен бирок антип айткан эмесмин. Анан эми каалаган адамдар көрөт, каалабаган адамдар көрбөйт. Ал ар кимдин өзүнүн иши. Просто мындай комментарийлер жазып койсоңуздар, жанакындай мен бул İslam Gafurbek деп өзүнүн атын эле айтыптыр. Хейтер деле болбосо керек, мындай реальный эле жигит болсо керек. Анан билбейм Исламбек. Мен ошондой ой болуп калды. Анан дерски экен деп жазып койдум. Мен эч качан Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду антип айтпаймын, антип айткан дагы эмесмин. Мен актанбайм дагы бир эме кылган үчүн. Мен акыркы кездерде мындай баардык саясатчыларга бирдей жалпы мындай кандай десем тең көз караштамын да. Себеби мындай бир канал болгондон кийин жалпы адамдар менен сүйлөш үчүн кичине жалпыраак, андан кийин өзүбүздүн көз карашты деле ошолордун ичинен баары бир мындай өзүңөр анализ кыласыңар да, канчалык жалпы айткан менен кимди мындай колдоп бара жаткандыктарын да. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндө айта турган болсок, абдан чоң саясатчы, мен сыйлаган саясатчы, билимдүү саясатчы. Кечээ күнү түрк бир жазуучусу дагы айтты го, абдан ушул мезгилдин абдан күчтүү адамы деп. Бул түрки дүйнөдөгү ошондой эле мына СНГнын арасында, Казакстанда, баардык ушул кошуна мамлекеттердин арасында абдан аброю чоң, зоболосу жогору саясатчы да. Анан мен аны Кыргызстанга жакшылык кылбайсың деп билбейм достор. Аны силер өзүңөр айтасыңар. Анан кийин тиги мындай, анан тигиндей деп бири-бириңер менен талашып, бирок мен мындай калыс эле карап келе жатамын да. Буйруса мына жакын арада Бишкекке барабыз деген пландарыбыз бар. Эгер ушундай мүмкүнчүлүктөр болуп калса барабыз. Ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун ошол жолугушууларын тартабыз деген пландарыбыз бар. Ошондой эле башка саясатчылардын жолугушууларын дагы, эл менен жолугушууларын, ушул азыр саясат аябай кызып турган чакта. Ошон үчүн жалпы баардык мындай саясатчылардын эл менен болгон аракеттерин ошол мына бүгүн Канат Исаев жөнүндө айттым эле. Бул Канат Исаев жөнүндө тартабыз, элдерге тааныштырып дегендей. Садыр Жапаровдун командасы менен интервьюларды уюштурсам деген көптөн берки жетпеген бир максатым бар. Көп пландар бар достор. Анан кийин мен жеке бирөөнү Канат Исаевди же болбосо Бактыбек Калмаматовду дагы бирөөнү мен анан тиги кыргыздарга жакшылык кылбайт булар деп туруп эч качан айткан эмесмин. Ошол достор. Андан кийинки дагы бир нерселерге мындай кайрыла кетсек, эми ушунча болуп калды, кичине окуп коеюн. Мындай өзүм жөнүндө мактаганды анча жактыра бербейм. Дагы бир болуптур мындай Бакыт Бектур Станбеков деген жигит экен, 3 saat болуп калыптыр. Бакыт байке, малды чектөөлөргө кандай көз карашыңыз? Тилек Токтогазиевдин кадамдарын, менин жеке оюм туура кадамдарды кылышып жатышат дейт достор. Эми бул жерде Тилек Токтогазиев деген айыл чарба министри, мына жаш жигит келип калды. Мен абдан баягы премьер-министрликке баратканда дагы бул жаштарга ишенимим чоң да. Колдогонмун да. Ушундай бир эл кылбаган нерсени кылып ушундай чоң должностторду берип койсок, булар да куш да жаратат. Эми Тилек Токтогазиев абдан билимдүү, чет өлкөлөргө чыгып кирип жүргөн, анан аны тиги бадыраң эккен, анан тиги бу дешип болбогон сөздөрдү айтасыңар. Өзүнүн тең курактууларына караганда абдан билимдүү, чыган, кыргызды алдыга тартып кете турган жигиттердин бири да. Кечээки эле пандемия мезгилинде Бакыт Тилек Токтогазиевдин канча эмнелер жасап койгондугун билесиңерби? Алар
Тетиги чет өлкөдөн келген жанагы ИВЛ аппараттарынын ордуна өзү бияктан кислород баллондорун коюп канча адамдарды өлүмдөн алып калды да, бир адамды өлүмдөн сактап калуу дегендин өзү канча эрдик. А бул жигит канча адамдарды алып калды. Мисалы үчүн жанагы Москвада поезд жолдон алып чыккан бир адамды сактап калган үчүн канча дүңгүрөт. Ал эми биздин баатырларыбыз, жаштар пандемия мезгилинде миңдеген адамдарды алып калышты. Анан айыл чарбасы жанагы чектөөлөрдү киргизүү боюнча мен мына кече ошо силер базарды тартпа дегенден элдер менен сүйлөштүм. Азыр Өзбекстан жабык, мал өтпөй жатабы, кандай болуп атат, эт канчадан десем, базар болгондо 430, 420 ушундай экен этчи. 450 чейин. 500 эмес да. Кымбат да эми негизи. Мурда 350-400дөн анан жок, эт түшкөн жок дейт. 20 сомдой гана түшүптүр. Ал эми чет өлкөгө кетип жаткан мал болсо, ошондой тилек токтогазы, ошондой демилгени көтөрүп мыйзам чыгарганы менен билбейм. Биякта иштебей жатыптыр. Кече айтышты, Өзбекстанга өткөн мал дагы деле өтүп эле жатат. Эми балким бизде контрабанда деген күч да. Кытайдан деле келе берет, растомышкасы жок, бизден деле кете берет, тияка өтүп эле атат деди. Мына малдар кымбат. Мына мен кече күнү мал базарды көрдүм. Арзан эмес, мал кымбат эле экен. Кымбатыраак, бирок баягындай шар кетпей, мындай дым деп коюшту. Дым дегенин түшүнсөңөр керек, мындай акырын окшойт. Бирок өтүп жатат деди. Бирок мен мындай чектөө киргизүү киргизбөө жөнүндөгү жеке оюмду айтсам, албетте биз мамлекет болгондон кийин баардык нерсенин эле жашоонун агымына малды кимдер кымбаттатып жатат? Малды ортодогу ортомчулар, ошол Кытай, кечиресиздер, Өзбекстанга, Казакстанга мал тарткандар да, ошолор көтөрөт. Ошолордун эсебинен эми кимге жакшы? Жанагы малдын ээсине, фермерлерге жакшы, анан алып сатарларга жакшы да бул жерден. А карапайым эт жей турган мындай адамдарга чын эле жаман эле. Эми кандайдыр бир мамлекет болгондон кийин ошону аракеттенип кандайдыр бир кыймылдарды кылуунун өзү мамлекеттин мамлекет экендигин билгизип турат да. Эми бул айыл чарба министри деген биз такыр эч кандай аракетсиз министерство болчу да, булар барбы жокпу, кандай пайда келтирип атат. А Тилек Токтогазиев келгенден бери жакшы пландарды айтып, жанагындай бизде сырьёну бизде өндүрүп, ошону обработка кылып, иштетилип туруп, анан чет өлкөгө чыгарып, маселен этти жөө саткандан көрө балким булар тушенка кылып сатууну ойлоп жаткандыр. Иши кылып, баягы биздин өндүрүшчүлөргө көп шарттар түзүп, бул жигит аракеттенип жатат да. Мен өтө эле бул жигиттин ярый фанатик эмесмин. Мен жөн гана байкагандырмын. Мамлекетте ошондой айыл чарба министрлиги деген кызмат чын эле иштетип жаткан. Баягы машина жатты, эми айдоочу келип анан айдай баштаса, ой бул туура эмес айдап атат. Анан бияка эң башкысы ошол машинаны айдап баштады. Балким жаңылыштыктар болот, балким туура эмес жак айдап алат. Бирок ошол айдаган адам акырын үйрөнөт. Бул жигитке мындай мүмкүнчүлүктөрдү берели достор. Абдан туура саясатты жүргүзүп жатат. Мен колдоймун бул жигитти. Андан кийинки нерселерди карай, Бакыт Байке дейт, KG деген бир эме. Жакшы блогер, аналитиксиз, бирок бүгүн рульга отурбай эле туруңуз деп коюптур да. Баягында айтып алыптыр. Мен кичине эртең менен ырдап чыгып койсом, кичине кылып койгон окшойсуз деп. Мен кылбаймын вообще. Арак ичпейм, тамеки чекпейм, дене тарбия институтун бүтүргөм. Кыскасы мындай ден соолук абдан, каналымдын аты Десин ТВ деп, Дени сак интеллектуал ТВ. Анан өзүң дени сак болом деп жүрүп, анан кийин тык кылып койсоң, анан мынтсең ал жарашпайт да. Мен силерге ырдап мынтип койгонум бул көңүлүңөр көтөрүлсүн деген нерсе. Достор, правам бар. Машина деле бар. Мен рульга отурбайм, мындай машинаны сүйбөйм анча. Келинчегим айдайт, мен артында эле отуруп көп эле сүйөм. Анча мынча гана бир учурларда айдабасам, мен айдабайм машинанычы. Рульга да отурбайм, мындай да кылбайм. Ошол достор, силер кызыккан нерселер болсо. Андан кийин дагы, андан башка шайлоодо акча берип келсе дагы тополоң болот дейт. Эми могу азыр президенттик шайлоо болуп жатат. Андан кийин ошол эле депутаттардын жогорку кеңешке шайлоо болот. Анан баягы адатым эле кудагый дегендей, бизде адат да, шайлоо болду дегенде уже чөнтөктөр кычып, анан аппетиттер ачылып, деп качан ким бере калат экен деп ошондой ошого ылайыкташкан адамдар бар экен да, бияктачы баягы
bir starostalar же болбосо daмкомдор эми мен кечирип койгула, мен мындай образдуу түрдө айтып атамын да, же болбосо кандайдыр бир мектептин директорлори же бир чиновниктер айтор иши кылып бирөөлөр чоң өлчөгөн акчалар келет. Анан кийин кичине анча мынча элдерге мынтип таратымыш болуп коюп, анан калганын өзүбүз хап этиргизебиз деп ушундай аппетит ачылып үйрөнүп калган да, баягы итке деле бир нерсени бере берсең үйрөнүп калат го, уже үйрөнүп булар адат болуп калган да. Эми ошол адатты кантип жок кылып бериш керек, билбейм. Ал адатты балким кимдир бирөөлөр өзүнүн кызыкчылыгына колдонушу мүмкүн. Мына ошонун айынан кечээки күнү октябрда тополоң болуп кетти. Эгерде чын айтасыңар, эгерде дагы ушундай акчаларды берүү болсо, биздикилер ошо бере тургандар берип үйрөнгөн, ала тургандар алып үйрөнгөн. Анан пандемияда көздөрүбүз мындай болуп чоң болуп ачылып, акыл эсибиз жетилип, ушундай бир интеллектуалдык деңгээлибиз көтөрүлүп кетти деди эле. Каяктагы интеллекттин ийиси жок экен. Баягы эле кыргыз, андан бешбетер болуп калыптырбыз, эчтекени ойлонбойт экенбиз, алчуусун алат экенбиз. Ушундай эле достор. Ошол туура. Эгерде акча берүүлөр боло турган болсо, дагы ошондой болушу мүмкүн. Дагы бирөө жазып коюптур, ЖИ деген экен, 3 саат болуптур. Канат Исаевди эл колдобойт. Садыр, Адахан, Бактыбек. Мына ушул 3 лидердин таймашы болот. Бир болсо экинчи тур болушу мүмкүн деп коюптур. Урматтуу ЖИ. Эми мен айттым эле, жанагындай Канат Исаев дагы оңой олтоң, маселен ошол эле Калмаматовду алалы, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду алалы, Садыр Жапаровду алалы. Булар чыныгы саясатчылар, саясатта келе жаткан. Ал эми мындай жок бул болбойт, мындай деп прогноз кыла бергенибиз туура эмес да. Ал эми бул Канат Исаев чыныгы мындай караганда азыркы жогорку кеңештин чимкирик деп айтасыңарбы, мыйзамсыз узартылган деп атайсыңарбы, кандай болгон учурда дагы ошол парламенттин өкүлү, Кыргызстан фракциясынын чоң бир партиянын аябай өзүңөр айткандай магнат, сагнат тетиги эмне деп коет, иши кылып ушундайлардын чоң бир иштеп жаткан губернатор болгон, мэр болгон ушундай киши да. Анан кийин булардан көрө тиги Калмаматов кыйын деп айта берген дагы туура эмес да. Баягы мен айтканмын, Фортуна деген бар. Анан кийин техникалык хоттор. Мына октябрда кантип ушул Садыр Жапаровдор бийликке келип калды, Садыр Жапаровдун командасы. Көрдүңүздөрбү кандай хотторду кылды? Эмне себептен Адахан Мадумаровдордун, беркилердин командасы болбой калды? Бул жерде чечкиндүүлүк, анча мынча мыйзамды мындай мыйзам өзү бузулуп жатат. Ак үйгө тополоң болуп кирип кетишти, башка болду. Революциялык кырдаал, революция болгон жок. Кандайдыр бир ошонун мындай элементтери бар. Ушундай кырдаал жаралды да. Ошол кырдаалдан Камчыбек Ташиев аябай мындай сонун пайдаланды. Командасын топтоп туруп, бир мындай кылып туруп чыгып кетти. Ал эми берки команда эмне болду? Жанагы Адахан Кимсанбаевичтер чогулган, Равшан Жээнбеков, Сапар Исаков бар экен. Ал жерде элдерге жаккан жок, мындай бир караганда эле. Андан башка күчтүү лидерлер турушту. Буларда кандайдыр бир чечкиндүүлүк жок болуп калды да. Анан эле мыйзамды сактайбыз, тиги бу андай мындай деп туруп калышты. Мыйзамды сакташ керек, албетте. Мыйзамды сыйлашыбыз керек. Бирок кандайдыр бир чечкиндүүлүк, кандайдыр бир оперативдүүлүк, ушундай нерселер керек да. Бул бийлик үчүн күрөш экен да. Бул кадимкидей эле күрөш. Керек болсо башка бир ушундай технологияларды колдонуп, мен айтайын дегеним достор, мен мындай силер ойлогондой Адахан Кимсанбаевичтарды мындай ылдый кылып, Садыр Жапаровду мындай жогору кылып айткан жерим жок. Мен айтайын дегеним, бул жерде биз түшүнбөгөн, эми мен мисалы үчүн саясий технологдордун кандай бир пландарын билбейм да. Бир ушундай кандайдыр бир жүрүштөр болуп кетсе, бул Канат Исаев деле чыгып кетиши мүмкүн деп бир мындай жеке оюм да булчу. Анан балким болбойтур, чын эле негизинен фавориттер алдыңкы мындай поезду тартып келаткан эме Садыр Жапаров. Азыр элдин баардыгын сурасаң эле Садыр Жапаров дейт. Андан кийинки мындай железный принципиалдуу, темир принциптей ушундай берилген электораты бар. Жок, биз башка эчтекени кылбайбыз. Биз вперед только деген ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тарапташтары. Булар тиги Канат Исаевдикындай дагы эмес да. Канат Исаевдикында тиги акча менен, тиги менен баягы жашыл футболкалардын тарыхын билесиңер, башкаларды билесиңер. Ал эми Калмаматовдук болсо жалаң эле жөн эле сүйлөшүп эле анан кийин ушу социалдык желилерде биз сени колдойбуз, молодец деген сыяктуу анан баягы бир мындай демократ башка бир жигиттер эми буюрса
Aman esen Bişkek'e varıp kalsak uşul Kalman Matut деген жигит менен дагы сүйлөшүп, пландарын билип, сиздерге чыгарып берүүгө аракеттенемин. Буларда дагы ошондой мен айтайын дегеним, мен бир жактуу эле азыр бирөөнү колдогон жерим жок. Жөн гана оюмду айтканмын да, ушул Исаевди дагы олуттуу мындай караш керек. Бул жигитте деле мүмкүнчүлүктөр бар. Билимдүү, чүйдүн мындай бир чүйдө билесиздер, абдан чоң чүйдүн кланы бар, чүйдүн атка минерлери бар, чүйдүн мындай кыйын тынчыкмалары көп башкарган. Ошондой адам катары караш керек деп мен жөн гана блогер деген мындай болот. Блог күндө чыгарат да, сүйлөп чыгарат, башка кылат. Менин стилим ушундай. Ана силер айтмакчы койду дагы тартабыз, базарды дагы тартабыз. Ал жагы дагы менин стилим да. Мына азыр Кыргызстанга келип калдык. Ошондон силер тартамын деген оюм бар, достор. Кандай кабыл алсаңыздар ошондой кабыл алыңыздар. Азыркы менин мээмдеги нерселер ушулар болду. Саламатта туруңуздар.